Assalamu алейкум достор, силер Ракер каналындасыңар. Бүгүнкү видеомда мен силерге интернеттен акча табууга боло турган бир сайтты көрсөтүп бермекчимин. Ошол сайтка обзор кылып, акчаны кантип табуу керек экенин көрсөтүп берем. Бүгүнкү видеом пайдалуу жана кызыктуу болот деген ишеничтемин. Бул сайт тууралуу түшүнбөй калбоо үчүн видеону баштан аяк көрүңүздөр. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Мына достор, мен көрсөтөйүн деп жаткан сайттын аты Chickens for Money деген сайт. Бул сайтка ссылканы описаниядан жана ошондой эле комментарийден алсаңыздар болот. Бул жерден киргениңиздер менен могул видеосун көрсөңүздөр болот акча табууну. Же болбойбун астынан как это работает деген бөлүмдө ушул жерде акча табуу кандай жолдор менен жүрөт бүт жазылып турат. Мисалга биринчисинде покупайте птиц, они будут нести вам яйца деп жазылып турат. Биз бул жерден чымчыктарды сатып алат экенбиз дагы, алар бизге жумурткаларды чыгарган менен биз ошолорду сатып акча табат экенбиз. Экинчисин окусак, яйца будут накапливаться, относите их на склад дейт, отнесите их на склад дейт. Мындайча айтканда ушул жерден көрсөңүздөр болот, бүт окуп түшүнсөңүздөр болот. Астында болсо бул сайт эмнеси менен жакшы экени плюс жактар жазылып турат. Эми болсо бул жерден акча таап башташ үчүн могул 3 сызыкчаны басабыз дагы, регистрация деген кнопканы басабыз. Анан эң негизги айтып кетчү нерсе, бул жерден регистрация өткөнүңүздөр үчүн 5000 монета, серебро берилет. Оюндун ичиндеги монета деп айтсам болот. Регистрациядан өтүү үчүн эмайлыңыздарды могул жерге жазасыздар. Анан кийин логин, пароль жазып эле киресиздер. Мен болсо дароо өзүмдүн аккаунтума кирейин. Бул жерден мен бүгүн акчаны чыгарып көрсөтүп бере албайм, бирок акчаны чыгаруу үчүн эмнелер керек экенин бүт айтып берем. Бул жерден кирериңиздер менен сиздерге 5000 монета берилет. Ал монетага сиздер могу 3 полосканы баскандан кийин могу купить птиц деген бөлүмдөн өзүңүздөр могул жердеги тооктордон бирөөнү сатып аласыздар. Мисалы бул жерде 5 уровендеги чымчыктар бар экен. Мына биринчи уровени 1000 серебро турат экен. Бул 1000 серебро 10 рубль болот курс боюнча. Ал эми эң кымбаты 5 уровень 180 000 серебро. Бул где-то бир 18 180 000 болгондо. Ал эми бул жерден биринчи способ ушундай жол менен акча табуу. Анан эгерде акча табууну тездетем десеңиздер, бул жерден акчаны салсаңыздар болот. Минимальный 10 рубльдан үйдө салсаңыздар болот. Көргөнүңүздөрдөй Visa, MasterCard карталары аркылуу, Mir картасы аркылуу жана ошондой эле бардыгыбыз колдонуп жүргөн электронный кошелектор, алар Payer, YouMoney, Kiwi, кээ бирлер Perfect Money да колдонушат. Жана ошондой эле бул жерде криптовалютанын бир нече түрлөрү бар экен. Алар USDT, Bitcoin, Litecoin, Ethereum жана ошондой эле Dogecoin. Акчаны салуу үчүн жөн гана могул жерден сумманы жазасыздар. Мисалы бул жерден дагы бир жакшы жери, сиздер акча салганда плюс 300% болот экен. Эгерде сиздер 100 рубль сала турган болсоңуздар, бул жерге сиздерге 10 000 серебро келип түшүш керек, бирок сиздерге 10 000 монета эмес, 3 эсе көбөйтүлүп 30 000 келип түшөт. Мисалы 100 рубль салайын десеңиздер, 100 рубльды тандайсыздар да. Мисалы мен Payer аркылуу салайын дедим. Мен бирок бүгүн салып көрсөтө албайм, эмнеге дегенде азыркы убакта менде акча жок буга салып көрсөтүүгө, ошол себептен кантип салууну эле көрсөтөйүн. Ушинтип бул жерден акча салуу автоматтык түрдө өтөт. Жөн гана подтвердить деген кнопканы басасыздар. Ошондой эле бул жерден оплатить счет деген кнопканы басып коесуздар. Ошондо сиздердин Payer кошелегиңиздарга кирип, анан акчаны которуп коет. Ошондо сиздерге автоматтык түрдө бул жерге акча келип түшөт. Ал келип түшкөндөн кийин сиздер купить птиц деген жерге акчаны келгенден кийин сатып алсаңыздар болот могу птицалардан. Ал эми экинчи способ акча салбастан табуу, ал реферальная программа. Ваша реферал деген жерден көрсөңүздөр болот.
ар бир чакырган адамыңыздар үчүн алар 30 акча сала турган болсо, алардын 30% сиздерге келип түшөт экен. Рефералдарды чакыруу үчүн могу ссылканы эле адамдарга таратасыздар, дагы адамдарды чакырасыздар. Менде азыр көргөнүңүздөрдөй рефералдар жок. Эмнеге дегенде мен азыр рефералдарды чакыра элекмин. Ал эми бул жерден могул склад яиц деген жерден сиздер тоокторду сатып алып атпайсызбы? Ушулар сиздерге жумурткаларды тууйт. Отнести на склад дегенди басасыздар ушул жерден. Анан рынок деген бөлүмгө киресиздер. Жана ошондой эле продать все дегенди басасыз. Ошондо сиздерге келип түшөт. Мисалы менде 105 для покупок, для вывода 46 монета болуп калды. Мына ушундай жол менен бул жерден акчаны табасыздар. Бул жерден кандай жол менен түшөт десеңиздер, могул жерде мисалы жумурткалар топтолуп атпайбы, ошолорду сатканыңыздарда 70% сатып алуу бөлүмүнө кетет, ал эми 30% акча чыгаруу бөлүмүнө кетет. Обменник деген бөлүктөн мисалы могул акча чыгарууда турган акча монеталарды на покупки деген бөлүмгө өткөрүп алсаңыздар болот. Задание деген бөлүмдөн сиздер бул жерде азыркы убакта задание жок экен, бирок кээде задание чыгып калат. Ошону аткарып алсаңыздар болот. Ал эми бул жерден күн сайын бонус алсаңыздар болот экен. Мен кечөөнү бонус алгам. Азыр 2 сааттан кийин гана алсам болот экенмин. Так, эми түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, помощь деген жер бөлүмдөн издесеңиздер болот. Жана ошондой эле бул жерде могул менеджердин аккаунту бар экен, адреси. Ошого жазсаңыздар болот. А так бул жерде көбүнчө сурала турган суроолорго жооптор жазылган. Мисалы, как начать играть деген бөлүмдө жазылып көрсөтүлүп берген. Эми болсо акча чыгарууну көрсөтөйүн. Акча чыгаруу үчүн бизге эмнелер керек экен? Акча чыгаруу үчүн могу для вывода деген бөлүмдөгү монеталар керек биринчиден. Ал үчүн заказать выплату деген бөлүмдөн карасак болот. Кивиге минимальный 10.500 серебродон өйдө, Юманейге 5.000 серебродон, ал эми Payer болсо 5.000 серебродон өйдө. Мисалы, муну жазып, заказать кыла турган болсоңуздар, эч кандай мен акча чыгара албайм. Неге дегенде менде азыр балансымда акча жок. Андан сырткары бул жерден сиздер могу кэш-поинттор аркылуу кэш-поинттор болуш керек сизде акча табуу үчүн. Ал кэш-поинтту сиздер мисалы акча топтой турган болсоңуздар, акча сала турган болсоңуздар, ушул кэш-поинттор көбөйөт. Күн сайын кэш-поинттар берилип турат ошондо. Анан ошол сумманы чыгарып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле кэш-поинтту могу биржа серебра деген бөлүмдөн алсаңыздар болот. Бирок ал үчүн сиздер 5000 рубль, 5000 сом толукташыңыздар керек. Ошондо күн сайын акча 5000 сом толуктай турган болсоңуздар, эсептеп берейин азыр. 5000 сом толуктасаңыздар, ар бир сом 100 монетадан болот. Ошондо сиздерге 500.000 серебро которулуш керек, бирок сиздерге 3 эсе көбөйтүлүп берет. Ошондо 1.500.000 серебро аласыздар. Аны ар бирин 180.000ден сатып ала турган болсоңуздар, сиз 3-8 жана кымбат тооктон аласыздар. Ошону менен күнүнө азыр эсептеп көрөйүн. Купить чиз деген бөлүмдөн. Так, күнүнө 16.200 эйс болсо, 16.200 көбөйтүлгөн 8. Мына күнүнө монча жумурткадан табасыздар. Муну болсо 100гө бөлөйүн. Ушунча серебро күнүнө сиздерге келип түшүп турат. Эми болсо 1300 экен. 1300. Мунун 30% на выводка түшүп турат эмеспи? Ошол 30%ин таба турган болсок, көбөйтөбүз 30га, бөлөбүз 100гө. Ошондо сиздер күнүнө 390 серебродон таап турат экенсиздер. Бул 3 рубль экен. Андан сырткары да бул жерден башка тооктор сатып алып ушинтип иштесеңиздер болот. Мына достор, мен сиздерге ушундай сайтты көрсөтүп бердим. Эми кимде ким акча тапкысы келсе, ушуга кирип акча тапсаңыздар болот.
Анда эмесе мен силер менен коштошмокчумун. Кош кула достор.